Сиздер Күн Желес каналын көргөн жатасыздар. Биз бүгүн экинчи чыгарылышты көрсөтөбүз. Чүй облусунун Кара Балта өрөөнүнө келдик элек. Арашан койлорун көрсөтөбүз. Биринчи чарбаны көрсөтүп, экинчи чарбага келдик. Бул Кара Балта шаарына жакынкы Жонарык айылынын тургуну Закир Жумабаев агабыздын чарбасына келдик. Кой чарбасы, Арашандар. Караңыздар, бул жерде бир канча эне койлор турат. Элем өзү кармап, учурда чоң кочкору, мына ушул кочкор тууралуу маалымат берип, андан кийин Арашан койлорго өтөбүз. Сиздер назар салып туруңуздар, мен сиздерге болушунча пайдалуу кеңештерди алып берейин. Сандан сапатка өтүңүздөр, мына бир канча жылдан бери кылдап иргеп келген койлору азыр мына ушундай болуп жетилип, үзүрүн эми Закир байке өзү көрүп жатат. Закир байке, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Буйрса жакшы, Кудай буйрса. Кана эми бир четтен маалымат бериңиз. Бул кандай кочкор? Бул деген Темур байкенин коросунан чыккан козу. 6 ай кезинде алып келгем да муну. Широкийдин прямой баласы. Энесичи каяктын кою? Энеси да ошо Темур байкенин коросунан эле. Бул Кличкасы кандай? Малыш деп кличка деп койгон малышкасын. Айта бериңиз, сен бул канча жаш, бою канча чыгат? Муну мен боюсун ченеп турум. Адак бул 3 жылдан бери кошулуп турат койго. Адакы жашы 4 жашка кетти да. 4 жашка кетти. Мындайча айтканда абсолют азыр, э? Абсолют бар. Абсолют. Азыр кулактары канча чыгат? Кулак бойлорун ченеп турум мен өзүм. Азыр мен карыштап коеюн, менин колум менен бирдей да, менин колум 21-22 сантиметр чыгат. Где-то 20 плюс окшойт, э? 20-21 чыгат да бул. Бак, кичинекей көрүнүшү мүмкүн, потому что кочкордун башы чоң болгон үчүн ушундай кичирээк көрүнөт. Так бул кулакты койго коюп койсоңуздар узун болуп калат. Эми бул кандай балдарды берип атат? Жакшы эле өткөрүп атабы? Өзүнүн потомкаларын? Буйрса жакшы, кыздары, балдары да жакшы берип атат муну. Атак экстерьерге жарайт экен, а? Экстерьерге жарайт. Куйрук жакшы. Ооба. Арткан буттары жоон, баштары чоң, көкүрөгү жакшы экен. Өзгөчөлүгү. Ошондо Широкийдин баласы дедиңиз. Ооба. Кораблевская линия болуп калат. Широкий бул көп кочкор чыгартыр, э? Широкий дагы. Жакшылар берет экен Широкийдин. Темур байкенин өзүнө барганда биз көрдүк. Фокустун прямой атасы экен. Өзүн да көрдүк. Бирок ал кочкор өтө бийик эмес экен, бирок козулар зор чыккан экен. Ал кораблдын прямой небереси экен, мындайча айтканда. Темур байкен өзүнүн койлорунан чыккан экен. Светлый экен да, өңү да жакшы, ачык кызыл деп коет. Ачык кызыл кыргызчасы. Өңү да мына ушул азыр өң популярдуу болуп атат. Муну койго кошуп жиберсе да болобу? Болот. Бул эми 3 жылдан бери койлор токтотуп атат. 3 жылдан бери кошуп жүрөм муну. Ана жүрүңүз эми, жетелеңиз, койлорго алып баралы. Кочкор тууралуу маалымат бердик, сиздер көрдүңүздөр. Негизи кой куут бүтүп калдыбы же дагы эле барбы? Дагы бир жумадай жүрсө ошо менен токтойт да буйрса. Бил кайсы кочкорлордон качырдыңыз эми? Иә. Койлоруңуз кайсы кочкорлордон качты эми быйыл? Быйыл будан качты, анан кийин дагы бир кочкор кошулган. Аны бул мунун кыздарына кошулду да, бир 5 эмеде кыз бар болчу. Ага чейинки буга мунун кыздары менен дагы бир молодой деген кочкор кошулган болчу былтыр. Азыр андан буйрса азыр мо кочкор кое бергенден кийин көрсөтөм да кыздарын. Муну чечип жүрсөңүз да болот эми кочкорду. Азыр ушул токтотуп атат да, чоң койлор. Буйрса ушул кошулганбы? Муну дагы канча жыл иштетмекчисиз эми планда? Муну мен көпкө чейин кармайм го. Саттыкка да чыкпайт да бу. Жакшы кочкорбу, э? Эми бери койлорду айдап койсун. Анча-мынча суроо берейин. Эми сиз кароо стилиңиз кандай эми койлорду? Эми кандай жерде, кандай жайытта кармайсыз дегендей? Мен муну кадимки эле жайыттарда талаада эле кармалат булар баары. Кышында эми канча ай жайында турат булар? Кышында негизи жыл бою үйдө эле турат, чөп жемин жепчи. Быйылкы күн, быйыл болсо, быйыл чөптөр аз болуп калып, ошонун жайыптар жешет. Так, эми койлорго келели, чоң койлор. Кайсы жылдардан бери бу койлор эми ириктелип келет? Муну папам 97-98 жылдардан баштаган да.
канттан бир кочкор келген ошол жылы. Ошо менен баштап келген апам. Андан кийин магып өттү. Буюрса анан дагы башын көбөйтсөм деген кыялдар бар. Азыр эми сизде канча баш бар бул жерде? Азыр бул жерде 50 тууар кой бар. 50 тууй турган кой, э? 50. Жашы кандай эми булардын? Чоң койлор да барбы же токтулар да барбы? Чоңдору да, чоң койлор да бар. Токтулар бар арасында. 50 кой, э? 50 кой. Быйылкы жылга канча төл алдыңыз эми ушул 50 баштан? Быйылкы жылга бир 45 төл алдым. Сиз ошондо бир 95% алыпсыз, э? 95% алгам. Сизде негизи рыжа светлый, арасында 1-2 шоколадный, калганы кара түстөгү экен, э? Сиз ошондо барган сайын ошондо рыжа светке өтөм, ачык кызылга. Ошого өтөтасыз. Буюрса. Сиздин койлоруңуз куйруктары башкача экен, э? Мен ушуну байкадым. Кара койлор. Эми сиз мындай сыр болбосо, бул сиздин азыр жашооңузда мына ушул койлор негизги орусча айтканда доход. Канчалык пайыз жейлейт? Же башка жактан көбүрөөк прибыль табасызбы? Же ошо койлордон эле прибыль табам. Анан ар кандай козуларым бар, ар кандай сатылат. Мисалы быйылкы жылга коз саттыңыз, сата элексизби? Жок, пока азыр сатып элекмин. Муну эркек козуларындагы ургач козуларды да сатып элек. Буюрса 1 жашка чейин кармап сатсам деген ойлор болуп атат. Эми азыр баасы чыкса эркек козуларын да сатам да. Эркек козулар. Ургачлар сатпайсыз? Ургачлар да жок, пока сатылбайт. 50 баш болсо эми максатыңызда кандай? Канча башка чейин жеткирейин деп атасыз? Буюрса билбейм. 100дөн ашырсам деп жүрөм. 100дөн. Ушундай элита койлор. Элита койго өтсөм депчи. Эркектерин сатат экен эми. Жакшы койлор экен, мына токтулар жүрөт, кызыл. О жерде токтулар жүрөт, анан булар чоң койлор экен. Арасында мериностор жүрөт. Көрдүңүздөрбү айырмасыны? Ушу кадимки эле мериностор да. Ооба, кадимки. Чарба кой кошуп коесуз да, аралашып, союп жегени. Ошо менен койлор менен чогуу жүрүшөт. Эми айтыңызчы, арасында эң жактырган коюңуз кайсы? Мындай балдарды өзгөчө берген, эми арасында баары өзүңүз карасаңыз. Балдар өзгөчө бергендер бул жерде 80дин кыздары бар да, прямой кыздары. Ошолор жакшы берип атат да, буюрса. Анан кийин мурунку койлордон да калгандар бар. Ажада картайып деле калды булар. Бул жерден азыр эми болсо кыздарын көрсөтөм да. Аз кыздары менен балдарын көрөлү. Жакшы койлор экен негизинен. Анан эми мунун түйшүгү кандай? Түйшүгү деле жок. Баары жем-чөп өзүңүздөн чыгабы? Жем-чөптүн баары өзүмдөн чыгат. Мисалы азыр жери жок, жайыты жок адамдар бар да. Мисалы ошолор бакса, расход көбөйүп кетпейби? Же чындап кандуу кармап бир 5-6 аракет кылып койсо, аны да актап доходко чыга турган мүмкүнчүлүгү барбы эми мына ушундай? Бар, например, мисалы үчүн азыр элита койлордон кармасачы, кармагандан кийин ошонун козуларынан эле актап койсо болот да, чыгымдарынчы. 1-2 козу эле актап коет чыгымдарын. Мисалы сизден 50 баштан бир жок дегенде 10оосу экстерьер болуп, мындай кызыктыра турган чыкса керек эми. Чыгат да андай. Аларды кармап, байкап көрүп, анан сатышыңыз мүмкүн же алып калышыңыз мүмкүн дегенде. Мен өзүмө булардын балдарын алып калбайм да. Если баасы чыкканда эле кете берет да, сатылыпчы. Жашпы, чоңбу кете берет баасы чыкканда. Сиз эми орто алганда баягы 5-6 элитаны ары кочкор чыгарып коелу, эми алар баары башка. Аны эми өзүнүн ээси келгенде ар ким ар кандай баа берет. Бирок мындай орто козуларды каяка сатасыз? Канчадан? Базар баасына доступный элеби же кандай? Көбүнчөсү менден дуңгандар алып кеткен, Александровкадан. Алар келип ошол моментте 4 козу кочкор бар болчу, акыркы калгандардан. Ошолорду 40 миңден алып кетишкен. Сиздики демек базардан жогорураак. Базардан жогорураак. Элита кармаганын пайдасы ошол. Ооба. А так күчтүү козулар чыкса долларлап. Долларлап да кетсе болот. Аларды эми кичине кармап, ата-энеси текпи болуш керек да туура. Атасы Эси жакшы козу чыкса, мына эркек козуданчы анын эми ата тегинден барып бери каралат да. Демек ар бир кочкорду алып атканда атасы кайсы, энеси кайсы деп чыгат. Анын баарын тең сурап чыгат да.
Бирок менин жактырганым сиздин койлоруңуздун. Баягы бири бийик эмес, баары бири-бирине окшош экен, э? Однотонный деп коёсуз. Однотонный. Мына бул кочкор. Ооба. Бул демек выставка андай чыккан эмес. Выставкага чыгарган жокмун буларды. Мунун кыздары чыгып жүрдү выставкага. Выставкадан эми мындай жетишкендиктер болдубу сизде буга чейин? Жетишкендикти жөн эле көрсөтмөгө эле чыгарганмын. Көргөзмө эле чыгаргам. Андай чоң выставкага бара элексиз. чоң выставкаларга чыга элек. Сиздин койлоруңузда чоң экен. Мисалы, эне койлордун деле выставкасыга бирөөсүнү багып алып барсаңыз, эми жетиш мүмкүнчүлүк көрөк экен да. Ооба. Экстерьер бар экен. Бойда бар, салмак бар дегендей. Куйруктары да жакшы экен да булардын. Ооба. Караңыздар. Жүрүңүздөр, эми биз ар жака которулалы. Балдарынан, кыздарынан көрөлү эми быйылкы жаш. Азыр канча баш коз кочкор, канча баш ургачы бар сизде? Азыр 20 баш коз кочкор бар, 17 баш ургачы коздар. Сиздики эркек көп го наоборот. Менде көбүсү бар болчу, анан кийин 2-3-дөн сатылып кетти ургачы козлордунчу. Демек быйылкы жылга эркек баары көбүрөөк алыпсыздар төл. Ооба. Көбүрөөк болуп калды. Мисалы көпчүлүк азыр мисалы чоң кочкор, чоң койдон кымбат болушу мүмкүн, бирок жаш коз кочкорго караганда жаш ургачы козлар кымбат болуп атат деген канчалык чын. Тура, например, азыркы кезде бардыгы тең ургачы койлор менен баштап атат да. Если кочкордон болсо, например, бир эле кочкор аласың, ал менен койлордун оңдошот да. Кой оңдош үчүн матка керек. Матка азыр көбүсү кымбаттап кетти баары теңчи. Анан акырындык менен ургачы козлордон алып көбөйтүшөт да. Ошондо мына сиздин ургачы быйылкы коздар 2021. 2021 эле. Эми караңыздар туугандар. Мына козлар, кызыл козлар быйылкы. Мына коздун алалы, кулак узун, мойун узун, буттары бийик. Көкүрөктөрү да бар экен. Буларды сиз сатпайсыңдар. Жок, сатылбайт. Куйрук идеал экен, а? Ооба, бардыгы бирдей да. Бирдей куйрук. Бул эми кайсы кочкордун кыздары бар бул жерде? Бул жерде бардыгы тең малыштын кыздары. Малыш деген кочкор. Жаңы кочкор, да? Жаңы кочкорду. Менин билишим боюнча, мына ушул кочкорлор козларыңыздын арасынан бирөөсү гана шоколадный, калганы рыжа. Ошон үчүн бул кочкордон өткөн. Ооба. Ошон үчүн кочкордон да көп, энеден да көп зависит эткен. Ооба. Сиз эми буйруса дагы кочкорлорду алмаштырып иштетип дагы көтөрүлө бересиз. Буйруса. Иштерге кирик экен, булар сатпайт экен. Көрдүңүздөр, эталон таза, ала чуласы жок, таза козуларды алып калыптыр. Моюндары да узун, кулактары да узун. Эталонго туура жооп берет. Кара козулар бар экен эми арасында 3-4. Бул жакта эмнелер бар эми? Бул жерде коз кочкор бар. Канча коз кочкор бар эми? Бул жерде азыр 20 баш коз кочкор бар. Бул жерден сатылыкка чыга тургандардын 10 козусу бар. Бул эмеде экстерьерде бар жагына жооп берет, талапка жооп бере тургандардан. Мына коз башкача экен, а мына. Бул жактан карасаңыздар, тууган, куйрукту көрдүңүздөр, бут колду көрдүңүздөр. Быйылкы коз ошондой. Быйылкы козлар булар. 10 бар ошондой уруктукка. Уруктукка 10 козу чыгат, берин 10 коз кочкордон. Көрдүңүздөр да туугандар. Мына ушул козулар. Буларды эми келишим баада, эгер сатып калсаңыз, бирөө келип сат десе, байланышып көрөсүздөр. Азыркы тапта бул жыл сайын баалар өсүп атат да. Ооба. Азыркы мурунку баштаган бааларым мен эмеден орто баадан башталган. Азыркы кезде бирке кымбатыраак болуп калды. Азыр эми мындай стилге да өттү да, ушу арашандан ургачы, эркек, жаш коз, арашан кочкорлор кымбат болуна байланыштуу. Жаш козларга кызыгып, алып барып карап, өзүнүн жана карап, өзүнүн илгерки койлорго коюп, ириктеп, ушундай стилде өткөндөр да көп. Ошон үчүн буларга дагы спрос көбөйүп калды окшойт. Азыр бүт жерде спростор көбөйүп атат. Азыр элдин баары ошо кой менен ооруп баштады да. Андан кийин ошого жараша бул жакшы кочкорлордон илдеп-төшөт. Демек, бул коз кочкорлор кайсы кочкордун балдары ошондо? Буларда тиги малыштын балдары болуп. Малыш. Башка кочкордун балдары жокпу сизде азыр пока? Бир жыл полностью бул малыш кошулган да былтыр. Ошо менен бүтүшөт бу жакта. Сөз жок туугандар. Мына ушул ургачы
козуларды көрсөттүк. Бул жакта эркектери 27 баш дедиңизби? 20 баш. 20 баш. 20 баш. Мына кара коз да жакшы экен. Мына жерде турган. Бойлорун көрсө болот. Булар дирацион койгондо дагы билинет да кандай экен. Бул 1 жашка чейин дагы башкача болот да. Өңдөрү дагы, бойлору да башка өзгөрөт да. Жүрүңүз эми. Ар жак которго эле бул сиздин чарбаңыз. Өзүңүз ушул жерде жашап, ушул жерде чарбаны өрүп турасыз. Ооба. Мына ушул койлорго 1 жылда өзүнө канча чөп камдайсыз? Канча чөп? 1000 түп. 1000 түп. 1000 түп берилет. Канча тонна жем басасыз эми буларга? Азыр буларга мен жем бербейм, только чөп менен турушат баары тең. Кышында төлдө берилет жем койлорго. Ооба. Ада уже жазга жакын болуп калат да. Андан ошондон баштап бериле берет да жемди. Сиз демек койлор круглый год дайым семиз жүрөт, сиз? Ооба. Же эрте жазда арттап кетеби төлдө? Бул туугандан кийин бирке артташат. Андан кийин уже чөп берип, көбүрөөк берип туруп. Анан ошо менен эттүү чыгышат да жазы менен. Эми тууду майларга барганда чоңойот. Ооба. Козуларды кайсы мезгилде бөлүп, канча айдан баштап бөлөсүз өзү? Канча айлыгынан баштап? 3-4 айында бөлүнөт эркек козулар. Ургачылары кочкор кошулганга чейин ургачысын бөлүп коем да. Бирок ургачылары ошо кочкор кошулганга чейин эми жүрө берет. Ооба. Анан кошор алдында мен ургач козуларын бөлүп коем. Мына ушул койлор азыр биздин артыбыздан келип комоп кетти. 50 баш деди. Жакшы. Мындан башка неме менен алектенесиң? Башка мал жандыктар барбы? Же негизги бөлүктү ушулар түзөбү? Негизги бөлүгү ошо койлор менен жүрөм. Майда чүйдө уй, жылкы, Уйжулуктар бар, бирок алар талада да. Талада. Түшүнүктүү. Эми сиз могул жака эле жаям дедиңиз. Жайлоого чыгарасызбы, чыгарбайсызбы? Жок, жайлоодо чыкпайт, бул самурга эч жака барбайт. 1 жыл чыгып көчкөн. Андан кийинки жылдар чыккан жок да. Өзүңүздө жайыт барбы бул жакта? Өзүнчө жайыт бар. Бул жерде өйдөнкү айылда бир сат бар да. Ошол жерде болушат. Жазы менен кыш бою турушат да ошол жактачы. Анан кышында тууар алдында үйгө алып келип ошондон туудурабыз. Бул деле анда бир орто түшүктү элейт экен да. Шарт түзүп алсаңыз жеңил. Шарт түзүлсө жакшы баарына. Условиясы менен болсо. Жазгы ушул жерде жатат. Жазында ошол жерде болот. Ошол жерде тууп, анан кийин колдары тынгандан кийин барып анан кийин жайытка чыгат да. Эми кой үстү жабык болсо, асты жабык болсо, ортосу ачык болсо эч нерсе болбойт, Эч нерсе болбойт. Бул кой туур алдында мен өзүнчө бөлүп алам түйүп тургандарын. Анан жылуу жерге киргизип ошол жерден туудурам да. Түшүнүктүү туугандар. Агабыздын фермасына класс комментарий калтырып, комментарийге өз оюңуздарды койлор тууралуу калтырып кетиңиздер. Мен чындыгында бааладым. Экстерьер койлор. Мындайга жетүү деле оңой эмес. Бир 20 жылдан ашык эмгек менен ушуга келиптир да. Түйшүктөр оор болду мына. Бабамдын айтышы боюнча. Кочкор таап келүү. Сизде мындай болдубу? Мисалы бир жактырган кочкор болуп, акчаңыз жетпей калып, арманда калып дегендей. Болду, андай кочкорлор толтур болду. Анда эме депчи, жетишпей да калат да маны алганга. Азыр мына малыш жүрөт азыр. Мен укканмын малыш кочкор деп. Көп эле кочкорлорду укканмын, бирок барып көрүү да кыйын, Ооба. Караңыздар. Машалла сөз жок. Койлор жакшы экен. Сиздер дагы сандан сапат көтүңүздөр. Арашан койлору мына Кыргызстандан чыккан жаңы порода эт май багытындагы эң чоң кой болуп эсептелинди. Анда эмесе видеону жыйынтыктадык. Башка сарайларга которулабыз. Биздин видеолордун кийинки чыгарылыштарын өтүп, Арашан койлору тууралуу маалымат ала бериңиздер. Анда эмесе саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө. Закир ага, иштериңизге ийгилик. Чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Рахмат ага. Иштерге береке бере берсин. Береке болсо баары жакшы болот. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки чыгарылышта көрүшөбүз. Саламатта калыңыздар.